2025-жылдын 1-январынан тартып Россияда чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы эрежелерди караган федералдык мыйзамдар күчүнө кирет. Жаңы киргизүүлөргө ылайык чет өлкөлүк жарандар үчүн бир катар талаптар коюлары Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары тарабынан эскертүүлөрдө белгиленүүдө. Белгилей кетсек, өлкө ИАЭПке мүчө, анын алкагында аталган уюмга мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн бир нече жеңилдиктер каралган. Азыркы мезгилде Россияда күтүлүп жаткан миграциялык мыйзамдардагы өзгөртүүлөрдө бул Евразиялык экономикалык биримдиктин мыйзамдарында белгиленген эрежелер эске алындыбы? Маселе эмнеде болууда? Чечүүнүн жолун биз эмнеден көрүп турабыз? Көпчүлүктү түйшөлткөн жагдайлар боюнча студияда Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консулдук департаменттин директорунун орун басары Бакыт Кадыров жана аталган департаменттин жалпы консулдук маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Айымкан Кулукеева чакырылган. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Студияга кош келдиңиздер. Урматтуу радио окуучулар, албетте орун алган тема боюнча өзүңүздөрдүн да кызыктырган суроо сунуштарыңыздар болсо уктуруубузга активдүү катышууга чакырып кетебиз. Ал үчүн албетте биздин түзүүдөгү телефондорду эсиңиздерге салып өтөлү. Бул 39 21 90 жана 0502 39 21 90. Мындан сырткары азыр биз Facebook'тан онлайн чыгып жатабыз. Биринчи радиого кирип туруп, ал жерден дагы түз онлайн көрсөңүздөр болот жана ал жерден да пикир калтырыңыздар. Анда Бакыт Мырзабекович, мына сайттар болобу, кандай гана интернет бетинде азыр толтура ушул Россияда өзгөчө кирип жаткан жаңы мыйзамдар, алардын айрымдары жаңы жылдан баштап деп атат, кээ бирлери мына ноябрдын 25-инен деп жатат. Мына ушулар боюнча толугураак маалыматтарды берип өтсөңүз, кандай кайсы мыйзамдарына кандай болгон өзгөртүүлөр киргизилүүдө? Баарына белгилүү болгондой эле ошо Россиянын аймагында биздин жарандардын көп саны ошол Россияда жүрөт. Ошон үчүн биздин Россиянын аймагындагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер Россияда болуп жаткан кандайдыр бир өзгөрүүлөргө чоң көңүл салат. Жана эң биринчиси ошол биздин жарандардын укуктуу болуу абалын, кандай өзгөрүүлөр кирип жатат, кандай ал өзгөрүүлөр таасир болот, ошонун баарын анализдеп, бизге маалымат берип, жалпыга интернетте биздин ошо сайттарда чагылдырууга аракет иштерин жүргүзүп келип жатабыз. Былтыртан баштап ошол ар кандай деңгээлде бир депутаттардын тобу ошол парламентте же кээ бир ар бир коомдук ишкерлер, ишмерлер бир жаңы долбоорлорду даярдап, ошону талкуулап жүрүп келип жатат. Көп долбоорлору ишке ашкан деле жок. Ошо миграция чөйрөсүндөгү кээ бир долбоорлору азыр ошо каралып, кээ бирөө кол коюлуп, күчүнө кирип баштап атат да. Эми тагыраак айтканда, бул өзгөрүүлөр баарына эле белгилүү болгондой, бул жылкы Крокус Сити Холлдогу окуядан кийин болуп атат. Ошол көбүнчөсү ошол чет жактан Россия аймагына келген чет жарандарын ошо террористтик бир иштерге алдын алуу иштерин жүргүзүп, ошондуктан миграциялык кээ бир өзгөрүүлөр болуп жатат да. Эң негизги өзгөрүүлөргө токтосок, ошол бул жылы 8 августта Россия федералдык мыйзамына өзгөрүүлөр кирди. Ал өзгөрүүлөр боюнча жаңы укуктук режим, бул укуктук режим чыгаруу режими киргизилип атат да. Чыгаруу режимде атайын контролдолуучу адамдардын реестри түзүлүп жатат. Бул реестрге ошол Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн, мыйзамдарды бузган чет мамлекеттердин жарандары киргизилет. Азыр ошол 8 августта кол коюлуп, бирок бул федералдык мыйзамдын ички жоболоруна жараша ал
этап менен күчүнө кирет да. 1 январда жанагы 180-90 Россияда жүрүү мөөнөтү боюнча чектөөсү жана 5 февралда экинчи этабы ошол контролдоочу көзөмөлдөө режимдери дагы күчүнө кирет. Эми жанагы контролдоочу адамдардын реестрине токтосок, ошол реестрге кирген чет мамлекеттин жарандарын милдеттери. Биринчи милдети болуп ошол ички иштер органынын кызматкери чет мамлекеттин жаранын чакырса, ал буйрук келип же кагаз түрүндө ага чакыруу келип түшсө, ал ошол ички иштер министрлигинин кызматкерине барууга милдеттүү. Бул биринчи милдети да. Экинчи милдети ошол буйрук менен келип, ал жолуккандан кийин же кагаз түрүндө алган талаптарын, буйруктарын так аткаруу. Ошо мөөнөттөрү коюлат, жазуу менен берилет, эмнелерди кылыш керек. Ошолорду чет мамлекеттик жарандар, ошонун арасында биздин да жарандар аны аткарууга милдеттүү. Үчүнчү милдеттүү иштер болуп, бул ошол келгенден кийин ага кагаз түрүндө берилген талаптар өз убагында аткарылыш керек. Өз убагында аткарылган ошо биздин жаран өз убагында аткара албай кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калат. Эми ар кандай шарттар болот да, үй бүлөдөгү бир шарттар болуп чыга албай калганда, ошол кайсыл жерге ички иштер органына бекитилсе, чет мамлекеттин жараны, ошол жерге барып маалымдап, мен мына ушул коюлган мөөнөттө чыгып кете албай атам же башка коюлган талаптарды аткара албай атам деп ошону айтып коюш керек да. Ошол эле милдеттерден тышкары контролдоочу адамдарга дагы кандай чектөөлөр кирет да. Биринчиси ошол коюлган кагазга жараша барып, буйрукка жараша ал ошол контролго реестрге түшкөн чет мамлекеттин жараны бир чектөөлөргө чектөөлөр коюлат дегендейчи. Ал кишиге. Биринчи чектөөсү ошол жашаган жеринде же жүргөн жеринде да. Анткени ошол чакырылгандан кийин анын жери аныкталат да. Мына бул жерде сенин регистрацияң бар экен, бул жерде жашап жүрөсүң деп. Ошол жерден чыгууга тыюу салынат. Бул биринчи тыюусу. Экинчиси, жашаган ошол Россиянын аймактагы субъектилик же муниципалдык аймактан башка аймакка, башка субъектке чыгууга чектөө коюлат. Үчүнчүсү, бул ошо чет мамлекеттин жараны эгерде транспорт каражаты менен аны башкарса же ал жакта жүрүп ошо транспорт каражатын башкарам деп айдоочулук күбөлүгүн жаңы алып же алмаштыруу иштери жүрүп жатса, ошолор токтотулуп, бул да чектөө коюлат да. Транспорт каражаттарын башкарууга, айдоочулук күбөлүктү жаңы алууга, алмаштырууга да чектөө коюлат. Үчүнчүсү, бул чет мамлекеттин жаранында кандайдыр бир кыймылсыз мүлкү бар болсо, же ошол транспорт каражаттары бар болсо, аны башка бирөөгө өткөрүп берип ажыратууга дагы тыюу салынат. Жана аларды бир каттоодон өткөрүп же чектөө башка бирөөгө өткөрүп берүүгө тыюу салынат да. Никеге турууга да болбойт. Никеге турууга да тыюу салынат. Жана чет мамлекеттик жаран өзү кандайдыр бир юридикалык жаңы уюмду каттоого же жеке ишкер катары өзүн каттоого дагы
тыюу салынат да. Бул негизги тыюулар болуп эсептелинет. Демек ал реестрге кирген адам же ушуну аткарыш керек, же өлкөдөн чыгып кетиш керек. Реестрге кирген адам өзү уже ушул чектөөлөргө коюлат да. Ушул эле мыйзам болуп атат, мына жогоруда 5 мыйзам дегендей маалыматтар чыгып атат. Сиз азыр Россияда Федерациясынын чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө мыйзам тууралуу кеп болуп атат азыр. Дагы жаңы. Эми ошол 8 августта быйыл күчүнө кирди деп эликпи, эми кол коюлду депчи. Бул федералдык мыйзамга жараша Россиянын аймагында укуктуу органдар дагы өзүнүн кандайдыр бир инструкция жоболорун дагы кошумча кабыл алынат. Ал кабыл алгандан кийин ошол ар бир кандайдыр бир чет мамлекеттин жаранынын аткаруу иштери, ошол органдардын аткаруу кандай аткара тургандарын дагы толук маалымат берилет. Аны дагы биз карап турабыз. Ошо жаңы маалыматтар чыкканда дагы биз кабарлап турабыз. Сиз айткан ошол жанагы 4-5 пакет деп атпайсызбы? Ал маалымат жакында эле пайда болду. Ал ошол Россиянын Единая партия России деген блоктогу партиясы иштеп чыккан жаңы долбоорлор болуп атат. Ал долбоорлорду күчүнө кире элек каралып жатат. Ага дагы биз көңүл буруп атабыз. Ал жерде эмнелер белгиленип жатат? Ал жерде ошол эми ал долбоор болуп атканда ал жерде ошо Россиянын аймагында чет мамлекеттердин жарандарын мыйзамсыз акчаларды легалдаштыруу иштерине ошол боюнча иштер каралып атат. Анан жана ортомчулук кылган жарандыкты алууда же ошо туруктуу жашоо документтерди туралаганда орус тили боюнча экзаменде деги ортомчулук уюмдарынын иштерин жокко чыгаруу боюнча жана дагы бир нече пакеттер болуп атат. Аларды дагы азыр биз карап, алар кабыл алынса, анткени булардын баары азыр долбоор катары каралып аягына чыккан жок да. Ошо башында да айтып кеткендей эле көп долбоорлор мына буга чейин 3-2 жыл мурун каралып, кээ бирөө колдоо тапкан эмес, өз аягына чыккан жок да. Эми жогоруда сиз белгилеген мыйзамдагы эрежелер, талаптардын бардыгы тең бул кыргызстандыктарга дагы тиешелүү дегенге болот. Тиешелүү. Ал эми сиздер дагы эскертүүлөрдү берип жатасыздар, Тышкы иштер министрлиги. Саламатсыздарбы? Рахмат, Гүлжан, ушундай аянтча куруп бергениңиздерге. Жогоруда Бакыт Мырзабекович айткандай, Бакыт Мырзабекович ошол Россияда жана жаңы кирип аткан мыйзамдардын негизги талаптары боюнча кенен айтып берди. Биз билесиздер да, биздин коом абдан активдүү коом, демократиялуу коом. Анан кийин биз алдын ала эскертип атабыз. Россияда бул 5 эле пакет эмес, акыркы 2-3 жылды эске алсак, биздин анализибиз боюнча бир 20-30 мыйзамдарына өзгөрүүлөр киргизүү боюнча демилгелер көтөрүлдү. Бакыт Мырзабекович белгилегендей, ал демилгеленген мыйзамдардын баары эле ишке ашып кабыл алынып кеткен жок. Анын ичинен билесиздер, мисалы баягы Самаркандтан Саман-Учту десе өртөнүп атыптыр деп, мисалы визалык саясат киргизишкер Орто Азиянын жарандарына деген да саясатчылар болду. Аны болсо окуй, мына виза кирет экен, эмнеге анда биз эптин мүчөсүбүз деп дагы талкуулоолор баягы социалдык платформаларда жүрүп атат. Эми баягы ар бир өлкөдө өзүнүн баягы саясатчылары, популист саясатчылар, эми биз деле кор эмеспиз да, биз деле ошо баягы элдин көңүлүн, элдин колдоосун алыш үчүн элге жаккан теманы баягы көтөрүп учурлар бар да ар бир өлкөдө. Ошол сыяктуу эле кээ бир, мисалы Бакыт Мырзабекович белгилегендей, кээ бир мыйзамдар колдоо таппай ишке ашкан жок. То есть күчүнө кирген жок. Кээ бир көпчүлүк мыйзамдар күчүнө кирип атат. Анын негизги себептерин Бакыт Мырзабекович белгилеп өтпөдү. Эми мен айтайын дегеним, негизги эле посыл, негизги эле неме, бул кайсы өлкөдө жүрсөк дагы ошол өлкөнүн мыйзамын, өзгөчө миграциялык мыйзамын, биз ал өлкөдө конокпуз да,
ошол мыйзамдарды туура сактап, туура жүрөгүң да тынч, өзүң да тынч, мамлекеттин жүрөгү тынч, мындай туура жашап жүрсөңөр маселе болбойт деп атабыз. Биз эмне, биздин элчилик, консулдуктар биз эмне үчүн алдын ала жарыялап атабыз? Биз негизи жыйынтык последствия менен эле күрөшүп калатабыз. Мыйзамдарды билбегендиктен же ошол жөнүндө кабары жоктуктуктан жанагыдай ар кандай эреже бузууларга туш болот. Же болбосо чыгынбайбыз бизде. Чыгынбастык бар. Эртең бүтүрөм 3 ай экен, эртең да убакыт бар деп жүрүп алат. Ал 3 ай анын өзүнүн орасы бар. Анын аяка бар, бияка бар, тиги кабинетке, бул кабинетке, тиги жерге, бул жерге. Ошон менен убакыт өтүп кетет дагы, анан автоматтык түрдө мыйзамсыз статуска түшүп калат да. Анан биздин жарандарыбызды мен ушул сиздердин куттуу эфирден дайыма эле айтам. Бул эреже мисалы жана 2 жандан ашык административдик эреже бузуу бул депортация же выдворенияга алып келет. Биздикилер мисалы ошону байкабай деле бузуп алат. Мен мурда да эфирде айттым эле, мисалы телефон номер алат дагы төрөбөй карыз болуп туруп аны таштап коюп башка симка алып алат. Бизде деле өлкөбүздө азыр порядок болуп кетпайбы? Бизде мисалы симканы көчөдө сатат го, ошо сыяктуу сатчы. Анан ошо бирөөнү ыргытып, бирөөнү аякта деген башынан эле симканы алдыңбы, ошол жарандын паспортуна паспорттук данныйларына катталат. Анан аны алып төлөй албай ыргытып, башканы алып иштеп жашап жүрө бергенде деле ошол паспорттун данныйыңа эреже бузуу катары бир нече жолу эскертүү келет. Анан соттон эскертүү келет, анан административдик штраф деп сен каалайсың, каалабайсың, билсең билбесең да сага административдик штраф салынып, базага кирип калат да. Бул бир штраф болуп калат. Болбосо көчөдө, метродо бар, секирип жана мен Москвада жашап иштеп келбедимби? Метродон барат, жана мындай электронный эмеден аттап өтүп кеткендер деле бар, видео деле карап турат, мисалычы. Биздин жарандар деп мен өзүм жарандарымды, өзүбүздүн жарандарыбызды жамандаган жок, бирок ошондой ситуация бардык жерде бар да. Анан алар деле билинбей эле штраф алып калат. Анан кийин кармабанан мен депортация кылып атат, мен камап салды, мен могу жерде отурам, силер эмне иш кылбайсыңар деп эле биз ошо мындай пожарный болуп эле биздин элчилик, консулдуктар ошол жакта баягы алардын укугун коргоп эле силердин милдетиңер ушул деп эметип жүрөбүз да. Ошон үчүн биз алдын ала эскертип атабыз. Мына Буреки Бакыт Мырзабек киши абдан кенен айтып берди башында. 1 январь, 5 февраль жанагы этап менен кирет деп атат. Ошону укпай калдык, көрбөй калдык деп, анан эртең башталат, айткан эмессиңер, деген эмессиңер деп. Биз жөнөкөй тил менен дагы аны чайнап видео түрүндө да, себеби адамдардын азыр кабыл алуусу бар, мындай көп тармактуу да, азыр социалдык сеттерде отурушат, видео көрүшөт, кыска TikTok көрүшөт, ошолорго жок деген ошолор тараптан мындай кайсы платформада кабыл алса, ошол платформанын бардыгына түзүп берели деп маалыматтарды айтып атабыз. Эми биринчиси мына Бакыт Мырзабек айткандай 1 январда бизде деген эсиңиздерде болсо керек, мындан 2-3 жыл мурда эле жана Украинага барат бир автобус киши каза болгон, билесиздерби? Самолет бияктан содружнойчу самолет жөнөтүп, атайын бир самолетту учуруп, ошонун баягы сөөктөрдү алып келген учурлар болгон. Ошол окуя именно кирди-чыкты менен байланыштуу. Биз Кыргызстандын жарандарынан, жалпы эле Россиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга 90 күн жүрүп, анан 90 күнүн ичинде мыйзамдашып алып жетиш керек, жана келишимдерди түзүп алыш керек, бардык мыйзамдуу негиздерди түзүп алыш керек. Анан 90 күндө жетишпейт. Анан кийин же ошо мыйзамдуу келишим издешет, тапкычакта 90 күн өтөт. Анан кой деп, анан ошо Украинага, ал кезде Украина тынч болчу, Украина жакын. Анан жанагыдай автобус, таксилер менен бара калып эле, ал чек араны кесип, анан кайра паспортуна өттү деп жаңыртып алып эле кирди-чыкты деп койчубуз. Ошону жаңыртып алып эле кайра дагы 90 күн жүрө берчи. Же кийинки Украинада окуя болуп аткандан кийин Турцияга уча баштады, же Казакстанга жакын өлкөлөргө кесип өтүп кайра эле паспортуна өттү деген жаңы история болсо, жаңы тарых болсо баштай берчи да. Эми ошол 1 январда
жөнөкөйлөштүрүп айтып атам да. 1-январдан баштап ошол кирди чыкты деген баягы түшүнүк жок. Bir kalendardык жылда 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылып атат. Ошол бул убактылуу болуу мөөнөтү. Убактылуу болуу мөөнөтү. Анан эми убактылуу болуу мөөнөтү ошол бир календардык жылда 90 күнгө болуп атпайбы? Анан ушу 90 эле күн иштейсиңер, андан кийин Россиядан чыгып кеткиле деп аткан эмес. Ошол 90 күндүн ичинде мыйзамдаштырып, келишимдик укуктук негиздерди негиздеп алып, ошо кандай мыйзам талап кылса, кайсы сферада иштесе, ошол 90 күндө жетишип калгыла. Болбосо баягыдай кирди чыкты кыла албайсыңар, историяңарды, миграциялык тарыхыңарды жаңыртып алып, кайра 90 күнгө улам жүрө бербейсиңер деп атабыз да. Демек ошол 90 күнү баарын бүтүрүп алышың керек, бүтүрбөсөң кирди чыкты жок эле кетишиң керек. Болбосо жанагы Бакыт Мырзабекович айткандай контролдоочу реестрге түшөсүң дагы, анан бардык тараптан чектөө болуп калып атпайбы? Мына айдоочулук күбөлүктү ала албайсың же айдай албайсың. Азыр бизде Россияда абдан көп, биздин таксисттер абдан көп. Бир кездерде билесиздерби, жогорку кеңеште таксисттердин маселеси көтөрүлгөн. Айдоочулардын. Окуу биздин жарандарга да ушинтип атыптыр, биз сиздин мүчөсүбүз деп. Ошол айдоочу айдай албай да калат да. Таксиде айдай албай калат. Таксисин мисалы эми күбөлүк ала албай калат. ЗАГС үйлөнүп калса ЗАГСка тура албай калат. Контролдоочу реестрге түшкөндөн кийин мыйзамдардын биздин элчилигибиз анализде, биз элчи Тышкы иштер министрлиги анализдеп чыкты. Ал контролдоочу реестрге түшкөндөн кийин Бакыт Мырзабекович айткандай көптөгөн чектөөлөргө туш болот. Ошондо дагы мен акча сала албай атам деп башталат. Мен такси айдай албай атам деп башталат. Мен мисалы Камчаткада туруп, Камчаткада өзүнүн каттоосу Камчаткада рейд келгенде Московский областтан табылып калса, ал дагы ошол да запрет коюлат деп атпайбы? Бир жерден, бир аймакка жашай турган жеринин адресин, дарегин алмаштырганга да болбойт. Сен алмаштырдың, анда ошол жакка барып турушуң керек да. Биздики кандай? Эми кай жерден регистрация чыкса, кай жерден документ бүтсө, ошол жерге турат дагы, чындыгында эле өзү Москвада жүрөт да, же болбосо мындай федеральный основной немелерде. Эми булардын баары эле мындай акырында жаңылык деле эмес, бирок мындай тартипке салынып келатат да, тартипке. СНГ өлкөлөр, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде визасыз саясат, визасыз тартип менен жүрөбүз. Бирок ошо визасыз тартип менен жүрсөк эле каалагандай эле жүрө бериш керек эмес. Эми ар бир өлкөнүн мыйзамын, барган өлкөнүн мыйзамын сыйлап жашаш керек. Билинип билинбей эле биз деле ошолго келе атабыз. Бизге деле мигранттар келе баштады. Биз деле визаран деген мыйзамды жокко чыгардык. Мисалы бизге деле 60 күндөн 60тан ашык өлкөгө биз жанагы 60 күндүк визасыз эме бергенбиз да. Ошол 60тан дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсү, мен азыр так айта албайм, 68 канча өлкө. Ошол өлкөнүн жарандары 59 күн жашап, анан 59-күнү кордойго чыгып туруп эле кайра кечинде кирип эле, анан кайра дагы 59 дагы 2 айга жашап, ушинтип ондогон жылдар бою көмүскө миграцияда, көмүскөдө жүрө берген чет элдиктерди биз ачыкка чыгардык да, жанагы визалык саясатты жакшыртуу мененчи, визаранды киргизүү менен. Ошол сыяктуу эле биз деле өзүбүздүн өлкөбүздө тартип кылууну көздөп атабыз. Мен ошон үчүн биз туура түшүнүп, туура кабыл алабыз Россиянын баягы эметип атканын, бирок баягы Россия кубалап атат, анан кетирип атат деген мындай эмеге өтө бериле бербеш керек да. Бирок ошол эле мезгилде билесиз, бул деле көпчүлүк түшүнүү менен эле кабыл алып атат, чындыгында эле баары бир өлкөнүн өзүнүн коопсуздугу сакташ керек дегендейчи. Анан ал жерден мисалы үчүн студенттер келичи. Студенттер алар студенттик өзлөрүнүн регистрациясы болот. Мисалы кайсы жатаканада болсо, ошол адресине убагында каттоого туруп коюш керек. Аларда көзөмөлдөйт. Жанагы 90 күн берилип атпайбы? 90 күнүн ичинде биздин жарандар өзлөрүн ошо жүргөн жерде жашоого уруксат, РВП, эмгек келишим, же жарандык укуктук келишимдерин баарын тууралап алыш керек. Студенттер болсо дагы ошол окуу жайында да каттоого алынып, өзлөрүн легалдаштырып. Бакыт Мырзабекович, бул жерде баягы студенттердин албетте маселесин ошол окуу жай өзү дагы каттоого. Албетте бул тууралуу бир аз кененирээк теманы биз жаңылыктардын жаңы түркмөгүнөн кийин улантып алалы.
Президент Садыр Жапаров бүгүн Сауд Арабияда Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышат. Анын жүрүшүндө Палестина жана түштүк Ливан, ошондой эле жалпы эле жакынкы чыгыш аймагындагы учурдагы кырдаал талкууланат. Өлкө башчы 11 ноябрдан 13-нө чейин Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29 конференциясына катышуу үчүн Азербайжанга иш сапар менен барат. Бул тууралуу президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. 12 ноябрда Баку шаарында мамлекет башчы климаттык саммиттин ачылыш аземине катышып, конференциянын пленардык сессиясында сөз сүйлөйт. Кыргызстан, Азербайжан жана Монголия менен биргеликте Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29 конференциясынын талааларында уюштурулуп жаткан жогорку деңгээлдеги диалог тоо күн тартибин илгерилетүү жана тоо системасын жана климаттын өзгөрүшүн актуалдаштыруу иш-чарасында Садыр Жапаров, Монголия, Непал президенти, ошондой эле башка делегациялар жана эл аралык уюм башчыларынын сүйлөгөн сөзү болот. Аталган иш-чара 13 ноябрда өтөт. Ошондой эле сапарын алкаганда мамлекет башчынын эки тараптуу жолугушуусу да пландалган. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясынын 29 сессиясынын ишине 100дөн ашык мамлекет жана өкмөт башчылар, ошондой эле дүйнөнүн булуң бурчунан 150 делегация катышат. Кыргыз жарандары үчүн Улуу Британияга баруу максатында виза өтүнмөнү Кыргызстандын аймагында берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалымат кылайык, виза борбору кошумча маалымат берилгенге чейин дүйшөмбү, жума күндөрү саат 9-дан 17-ге чейин иш алып барат. Мас абалда рулга отургандарды 2 жылга айдоочулук укуктан ажыратуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан даярдалган документте жорук кайталанса 4 жылга күбөлүктөн ажыратуу жана автомашинасын убактылуу алып коюу каралган. Ошондой эле айдоого укугу жоктуруп мас болуп унаа башкаргандар 10 күнгө камалат. Ушул эле жорук үчүн жашы 60-тан ашкан эркектер, 55 жаштан ашкан аялдар, биринчи-экинчи топтогу майыптар жана боюнда бар аялдар камакка алынбайт, бирок 20 000 сом айыпка жыгылат. Учурда мас абалда рулга отургандар 1 жылда айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылга ажыратылат. Бирок буга чейин азыркы жаза натыйжа бербей жатканы белгиленип, 100 000 сом айып салуу сунушталган. Ысык көлдө 273 миллион долларга кайырма арык тоолыжа курортун куруу пландалып жатат. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик кабарлады. Жер тилкеси трансформацияланып, инвестор тартуунун үстүндө иш алып барылып жатат. Долбоор өзүн актоо мөөнөтү 9 жылды түзөөрү күтүлүүдө. Курорттун жалпы аянты 185 гектарды түзөт. 8 айда Кыргызстандан Россияга экспорттолгон цитрус өсүмдүктөрүнүн көлөмү өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Ведомствонун маалыматы боюнча январь-август айында Кыргызстан Россияга 259 000 долларга 1,5 000 тонна цитрус өсүмдүгүн экспорттогон. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 100 эсеге көп. Былтыр 141 000 долларга экспорттолгон. Россиядан тышкары цитрус өсүмдүктөрү Кыргызстандан Кытай, Казакстан жана Өзбекстанга да экспорттолгон. Санариптик өнүктүрүү министрлиги түндүк тиркемеси аркылуу жарандык абалдын актысынын күбөлүгүн кайра алуу боюнча онлайн кызматты ишке киргизди. Эми тиркеме аркылуу жаран өзүнө, баласына же башка бир тууганына үйдөн чыкпай эле күбөлүктү онлайн алса болот. Кызмат баасы тандалган күбөлүктүн түрүнө жана жеткирүү муктаждыгына жараша болот. Учурда аба ырайынын кескин өзгөргөнүнөн улам балдар арасында сезондук жугуштуу вирустук оорулар күч алып жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынан билдирди. Бейтапканага келген балдардын саны нормадан көп катталууда. Дарыгерлер эгер бала жаңы ооруп баштаганы же жеңилирээк оору экени байкалган болсо, дароо эле жашаган жеринде катталган үй бүлөлүк медициналык борборго өзүнүн педиатр дарыгерине же балдар бейтапканасына алып барууну өтүнөт. Себеби борбор шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында оор абалда ооруп келген балдар көп болгондуктан башка балдарга вируста жугуп калуу коркунучу жогору. Казакстанда өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи күнүнүн жыйынтыгы менен кыргызстандык самбочулар 2 коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Мелдеште эркектер арасында күжүрмөн самбо боюнча Курманбек Замирбек уулу 3-орунду ээледи. Ал эми пара самбо боюнча Сүймөнкул Молдобеков коло медальга татыды. Буга чейин самбочулар Мелдеште 3 коло медаль жеңип алган. Улуттук банктын маалыматы боюнча бир АКШ доллар 86 сом 20 тыйын, евро 92 сом 85 тыйын, орус рубли 89 тыйын, Кытай юаны 12 сом, түрк лирасы 2 сом 51 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынга барабар.
Кыргыз Гидромет бүгүн 11 ноябрда Ош областынын төбө этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаай турганын, Ош областынын өрөөндөрүндө жана башка аймактарда жаан чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Төбө этектерде жана тоолуу райондордо жол тайгак болот. Чүй ысык көл облусунда 6-11 градус жылыйт, Таласта 3-8 градус жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында бүгүн 8-13 градуска чейин жылуу болот. Нарын Дубанында 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 11 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу угуучулар, сиздер жаңылыктарды уктуңуздар, таңкы Кыргызстанды угууну улантыңыздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчи радиодо таңкы Кыргызстан, так жана ыкчам маалымат. Урматтуу радио угуучулар, биз Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын түз эфиринде Россияда киргизилип жаткан бир катар миграциялык мыйзамдар тууралуу кеп кылып жатабыз. Студияда меймандар менен тааныштырып өтөлү. Тышкы иштер министринин алдында консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров жана аталган департаменттин жалпы консулдук маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Айымкан Кулукеева. Бакыт Мырзабекович, жогоруда биз студенттер боюнча да кеп кылып аттык элек. Ошондой эле бир жагдайга кабылган биздин жарандар дагы болуп жатат. Студенттердин негизи ал жердеги барган окуу жай өзү каттоого тургузат дегендей, анан дагы башка дагы талаптарын өздөрү студенттер аткарып келгендери маалым. Биздин Уланбек Дүйшөнкулов деген жаран Москвадагы финанс университетинде 3-курста окуп жаткандыгын, анан ушу сентябрдан бери аны өткөрбөй үзгүлтүккө окуусу учурагандыгын «Настоящее время» басылмасы жазып чыкты. Бул жакында эле бир 2 күн эле болуп калды бул маалыматтын чыкканына. Бул да биздин жаран боюнча биз сентябрь айында эле маалым болгонбуз. 13-сентябрда ал ошол Россия аймагына киргизилбей кайтып келген. Ал аэропортто болгон учурда биздин элчиликтин кызматкерлери бул жактан Бишкектен биздин консулдук департаменттин кызматкери аны менен байланышып, ошол орус тарап менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин ошол жанагы Россиянын башында айтпадымбы, ошо Крокус Сити террористтик Россиянын коопсуздугу боюнча ага чектөө коюлуп Кыргызстанга кайтарылган. Аны менен биздин жаран менен байланышып, ал ошол Россиянын аймагында финансылык университетинде окуган. Кийин Россиялык тарап ага карата ошол аны киргизүүгө, анын окуусун улантуу боюнча дагы биз сураныш каттарды жөнөттүк. Азыркыга чейин ал жактан жооп келген жок, бирок биздин жаран азыр анын акыркы айтуусу боюнча ошол окуу процессин токтоп үзгүлтүккө учурабоо үчүн азыр Кыргызстанда ошол Кыргыз-Орус Славян университетине же башка бир университетке которулуу боюнча окуусун улантуу боюнча өз чечимин кабыл алып, азыр ошонун үстүндө иштеп жаткандыгын бизге кабарлаган. Ошо бизден дагы көмөк көрсөтүп, кандай бир сунуштарды бересиңер деп биз ал жаран менен байланыштабыз. Акыркы айтуусу боюнча ал ошол билим берүү министрлигине барып, ошол өз документтерин тууралап, бияктан окууну улантууга үстүндө ойлонуп жатат да. Орус тарап менен бул ишти биз аягына чейин чыгарып, ошону эмне себептен кандай болгонун дагы аныктоо иштерин жүргүзөбүз. Демек азыр себеби белгисиз. Себеби белгисиз, бирок жанагы эле ошол коопсуздук боюнча деген болжолдуу маалыматтар берилип атат. Бул жалгыз эле ушул учур болуп атабы же? Бул жалгыз гана учур эмес. Биз ошол аэропорт, бул эми көбүнчөсүндө айтып кеткенде
ошол аба учагы менен келип түшкөн биздин жарандардын Шереметьево аэропортунда болуп аткан иш болуп атат. Көбүнчө ошол аэропорттон чектөөлөр коюлуп, ал орус тарабынын айтуусу боюнча ошол аэропортто атайын бир топ түзүлүп, ошол топ тыгыз баарын карап, текшерип жаткан орус тарап белгилеген. Эми Шереметьево эле эмес, көбүнчөсү ошол аэропорттон деп. Россиянын башка аймактарындагы аэропортто дагы мына ушундай болгон текшерүүлөр жүргүзүлүп, кечээ эле Челябинскиден дагы ушундай маалыматтар чыкты. Ал жерде сиз эфирге чейин айттыңыз, бул Ош Челябинск каттамы боюнча болгон. Тиги маалымат каражаттарда Бишкек Челябинск деп айтылып келип атат, бирок андай каттам жок, Ош Челябинск бар. Ал боюнча да биздин азыр Екатеринбург шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери иштеп жатат. Бүгүн буйруса маалыматты алып, ошону тактайбыз да. Эмне себептен канча жаран ал такталып атат азыр. Угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, саламатсыздар. Салам, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Урматтуу эфирдин коноктору. Жана оң кол, жалкоо, сабатсыз, кайдыгер адам канчалык көп болсо, элиңде, жериңде, башка жерде дагы бизге көп проблема жаратат. Ошондуктан биз балдарды жаштайынан илимге, башка мыйзамдуулукка тарбиялашыбыз керек. Ошо кайсы жерде жүрбөсүн, сыртка чыгабы, өзүнүн жеринде жүрөбү, эч кандай проблема жаратпаганга аракет кылыш керек да. Ошондо биздин посольствонун элчилерибиз дагы аларга жеңил болот. Аларга дагы булар көмөктөшүп, жакшы мамлекет үчүн результат алып келет. Биздер тескерисинче болуп атпайбы? Мен көп улуттарды көрүп жатам. Ошол улуттардын өкүлдөрү кайда жүргөсүн, өздөрүн кандай алып жүрөт? Патриоттук сезим менен болобу, билимдүүлүгү менен болобу, кыраакылыгы менен болобу, башкадай. Ошону сиздерге айтып коеюн дегеним. Ошо сыртта дагы биздин кең консулство болобу, башкалар болобу, мүмкүн болушунча ушу жаштар менен көп иш алып барыш керек. Студент деген студентте өзүнүн студентский городок окуу жайларында окуп 5 жыл, 6 жыл кайтыш керек. Ал жерге барганда да ар кандай жаңагыдай чакырылган уюмдарга катыша коюп, барып ошонун кесепетинен чыгып атат болду. Россиянын аймагында болобу, Америкада болобу, Европада башка жактын мыйзамдары бар да. Ошого өтүшүбүз керек биз. Бул албетте алдын ала түшүндүрүү иштери тууралуу жөнүндө болот керек. Рахмат сизге, ушундай жакшы сунуш, жакшы пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө. Албетте эми бир эле Россияда, бир эле чет өлкөдө биздин элчилик консулдуктар эмес, сиз айткандай тарбияны ошо Кыргызстандан, ошол маалымат эрежелерди билүүнү Кыргызстандан үйрөтүшүбүз керек да. Анан ошого болбой деле мына биздин элчиликтерибиз, консулдуктарыбыз азыр ошол барган өлкөдө диаспора өкүлдөрү менен абдан тыгыз иштешет. Себеби диаспора биздики жылдан жылга абдан күчтөнүп атат. Кээ бир уюмдардын аркасында 10 000 деген мүчөлөрү бар. Биз ошол элге барган жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин, кандайдыр бир маалымат жеткирүүдө, жана мамлекетте азыр жана кыргыз жараны, кыргыз иденттүүлүгү боюнча көп тапшырмалар коюлган. Ошол коюлган тапшырмаларды ошол чет өлкөдөгү жарандарыбыздын арасында таратууда, алардын бир кыргыз экен деген намысын, сыймыгын ойготуу, кыргыз жаран экенин унутпасын деп ушундай максаттарда иштерди алып барууда биз элчилик консулдуктар диаспора менен абдан тыгыз байланышта. Диаспоралардын ар биринин ондогон, жүздөгөн группалары бар. Ошолор аркылуу таратып эле атабыз маалыматтардычы. Мен кошулам, ошо биз эркин элбиз да, тоодо учкан бийик куштай эркинбиз. Кай жерде болсо эркиндикти сезебиз. Анан ошондуктан
барганда ошол кээде мыйзамдарды унутуп калып анан кийин өзүбүздү эркин сезип жанагындай бизге баягы последствия менен күрөшүүгө туура келип калып атат. Анан ал жагынан бул жакта мына министерство миграция, мына эмгек министрлиги бар, башка тиешелүү мамлекеттик органдар, жаштар мына министрлиги тиги маданият жаштар деп аталат, жаштар да кошулду. Жалпы комплекс түрдө мамлекеттик деңгээлде бул эме түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек да. Биз ошону азыр тышкы иштер министрлиги алдыга чуркап атабыз. Биз ошо себеби бизге тиет да негизги маселе чет өлкөдө. Анан ошондуктан ар бир платформаларда түшүндүрүү иштерин кой, барганда сактап жүр, мыйзам бузба, 90 күнүн ичинде мыйзамдаштырып жетишип кал, бүгүн эртең анан кой отур 3 ай бар экен дебей кирди чыкты кылганды унут деп эле атабыз. Эми дагы бир жолу кайталайлы. Биз тышкы иштер министрлиги жазап атабыз. Бирок биз башка мамлекеттик органдарды дагы чакырабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жардамдашыңыздар. Себеби ошол өлкөгө барганда ар бир жараныбыз эме болуп калат. Чынында бул бир жалгыз эле Россия эмес, жалпы эле кайсыл жакка барба мына ушундай болгон бир аз эрежелерге баш ийүү. Эми мындай да, Россия башка мамлекеттерди биз мында анализ кылабыз да. Европа мамлекеттерине азыр көбүрөөк кетип атат. Америка, Корея, Турция. Ал өлкөлөрдө баягы мыйзам, миграциялык мыйзамдары күчтүү болгондуктан жүздөгөн жылдар бою калыбына акырында улам жакшырып ушинтип жакшырып отуруп күчтүү болуп, талап күчтүү болгондуктан негизинен биздикилер бузбайт. Мында анализ кылабыз да. Башка өлкөлөрдө талап күчтүү. Мисалы ошол эле Улуу Британияга виза алыш үчүн бир 10-15 барак визалык талаптарга жооп бересиң. А жерде кайсы самолет менен учуп барасың, кайсы күнү учуп барасың, кайсы дарекке жайгашасың, ошол даректе мисалы бронь кылдыңбы мейманканада, ошол жакта туугандарың барбы, болсо кайсы жерде жашайт, кималар, аты жөнү, контакты, байланыш телефондору, эми болгон досьеңди 10-15 бетке салып бересиң да. Анан ошону менен эле кыймылдай албайт. Баргандан кийин сен албай буздуңбу, туугандарың, тааныштарың чыгат дегендей да. То есть аларда эмелер абдан күчтүү. Ошондуктан биздин анализ боюнча башка өлкөлөрдө азыраак бузат. Албетте кыйынчылыкка туш болгондор көздөшөт. Биз алар менен иштешебиз, жардам беребиз. Биз тышкы иштер министрлигинин негизги ишмердүү негизги багыттарынын бири саясат эле эмес, именно ушул тышта жүргөн, четте жүргөн жарандарыбыздын укуктары менен мыйзамдык ызгычтыктан коргоо. Ошолор менен иштешебиз. Бирок азыр ушул Россияда абдан элибиз көп жүргөндүктөн, мисалы кайсы мезгил болбосун, мына союз тарагандан бери азайып кетти, анан көбөйүп кетти деген саясат ортодо жүрө бергени менен деле кандай болсо деле Россияда биздин жарандарыбыз көп жүрөт. Россия эшиги ачык, келгиле, иштегиле деп атат. Жашагыла, только мыйзамды эле жүргүлөчү деп атат. Мыйзамына моундай мыйзамдар чыгып атат. Ошону эле кармап жашагыла, силерге эч ким неме жолтоо болгон жери жок депчи. Анан бирдеме деселе ээпти бетке кармап атпайсызбы? Ээпте деле мыйзамдарды ээпке кирип алып эле каалаганыңдай жашап жүрөр деген эч бир закон келишимде бир дагы статьясына кирсилди. Бирок башка мамлекеттин жарандары менен айырмабыз бар. Ошол эле ал дагы деле иштеп жатат деген сөз. Бул жаңыланган мыйзамдарда бул тиешеси жок эч кандай. ээптин негизги келишиминде эч кандай бир да эме статьясы өзгөргөн жок. Аларда ошондой эле кээ бир жанагы мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча бир аз маселе чечилбей атат. А калган маселелердин баары эле, калган статьялардын баары эле иштеп атат. Ошол эле мына жогоруда Бакыт Мырзабекович айткандай жанагы бизге мисалы биздин жарандардан орус тили боюнча экзамен алган жер жок. Россиянын тарыхы орус тили боюнчачы. Ошол ээптин негизги келишимдеги талаптар иштеп атат бүгүнкү күндө. Ал эми мына азыр бүгүнкү күндө ошо Россияда буга байланыштуу ички иштер министрлиги дагы өзүнүн аракетин баштады. Мисалы албетте ал ички иштер министрлиги өзү берет, бирок негизи эле ошол биздин бир катар Россияда башка мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрүнүн ачылып жатканын
маанилүүлүгүн мына тышкы иштер министрлиги сиздер элчиликтерге кандай жардам берет, көмөгү кандай? Жакынкы арада ошол интернетте пайда болду бул маалымат. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнүн биздин элчиликтерде, башка консулдукта болуп иштөө жана алардын жоболору былтыртан бери иштелип чыгып, талкуулоого алынып, министрликтер тарабынан каралып, бекитилген өзүнчө бир жобосу бар. Ошо ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнүн элчиликте иштөө боюнча. Ал өкүлдөрү ошо баардыгы эле биздин элчиликтерде, консулдуктарда болбойт. Ал ошо биздин жарандардын кайсыл мамлекетте көп саны болсо, ошол Россия аймагында, ошо Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Корея жана Турция, башка ошол биздин жарандардын көп мамлекеттеринде, көп жайгашкан мамлекеттерде болот да. Алардын негизги милдеттери ошол биринчисинен ошо биздин жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо иштерин жүргүзүү. Ал өкүлдөр түздөн түз ошол элчилик менен консулдуктардын жетекчилеринин координациясынын алдында иштешет. Жана биз жарандар менен иштеп, алардын кайрылууларын же бир чыгуу, биздин жарандары бир кайрылып бир жерде чыгуу иштери болсо, ошол жакка чыгып барып келип жарандар менен иштешет. Жана ошол мамлекеттин ички иштер органдар менен дагы байланышып, алар менен да өз иштерин алып барышат. Дагы бир маалыматтар чыгып атат. Негизи эле буга чейин билесиздер, Россия бизди Кыргызстанга Сахаровадай болгон борбор ачылышы күтүлүп жаткандыгы айтылды эле былтыртан бери эле. Анан дагы ушундай болгон Россиянын бир миграциялык борбору дагы Кыргызстанда ачылышы мүмкүндүгү да айтылып атат. Негизи эле мына ушундай болгон борборлордун ачылышы кандай мындай бир мааниси эмнеде? Бул мындай жакында ишке ашчудай болгон жумуштарбы? Бул суроого так ошо биздин кесиптештер, ошо эмгек миграциянын кызматкерлери так жооп берет го. Бирок бизде болгон маалыматка жараша азыр ошол сүйлөшүү иштери жүрүп атат, уланып атат. Bunday борборлордун ачылышы ошол алдын ала жанагы медициналык освидетельствование кылып, камсыздандыруу ошолорду, анан дактилоскопия деген бар. Ошол иштердин Россияга бара элек деле алдын ала даярдап. Бул дагы деле бар. Бул дагы эле ошол эрежелер бар. Дактилоскопия боюнча дагы Россиянын мыйзамдары өзгөрүлүп, ал милдеттүү түрдө болуп, биздин жарандар дагы аны өтүп атат. Азыр орус тарап аны эксперименталдуу түрдө учуп келгенде эле аэропорттордон дактилоскопияны өткөргөн иштерди жүргүзүп атат. Ошону ал биринчи ошо Екатеринбургда башталды. Башка шаарларда дагы ошол учуп келген чет мамлекеттин жарандары аэропорттон эле өткөн аэропорттон эле текшерип баштады буну азыр. Жок, дактилоскопияны ошо манжа жанагы эмелерди, манжа изи, көздүн карегин аны өзүнчө ошондой борборлорго барып өтүшөт да, тапшырыш керек. Эми кечирип коюңуз Бактмырза Экшим, мындай тактаганда байкасаңыздар, мына азыр биз сүйлөшүп атканда эле билинип атпайбы, мындан бир жыл мурда ошол Сахаровага барып, ошол жанагы медициналык иштеринен өтүү, анан кийин аяктан жана жугуш доорулар тапты, анан андай мындай деген маселелер ал деле акырында бели ошол мыйзамдарды билип, ошол мыйзамдарга багынып, аны аткарып башташты. Бир жыл мурда жанагы эме тиги
единый портал аркылуу, бирдиктүү портал аркылуу жана регистрация маселеси канча жылдан бери эле чечилбей келет. Азыр деле эң оор маселе. Мен ушул жанагы социалдык роликтерди жарыялаганда астына жазып атышпайбы, Москвада жашаган мекендештерибизчи 99% регистрациясы туура эмес жүрөт депчи. Регистрация маселеси тиги биз ошону айтып атат, 99 эмес, жок дегенде 9%, 90-ын артын мыйзамдаштырып жүргүлөчү деп айтып атабыз да. Ушинтип мына акырын этап менен келатат. Бир мезгилде мисалы былтыр ошол башында жанагы единый портал кирсе, мисалы единый порталга мен өткөндө эфирде айтып бербедим беле. Келген дареги боюнча биздин мекендешибиз заявление берет, арыз берет, а тиги жактан ошол даректин ээси, ошол үйдүн ээси мен бул эки чет элдик жаранды үймө жашаганга уруксатымды берем деп ошо единый порталдан билдирүү жиберет бирине. Анан эки полиция кызматы экөөнү алып туруп регистрация кылат, экинин макулдугун алгандан кийин. Ошол да оор болду да, чынындачы. Мурда мисалы фиктивный регистрация кылып эле көбүнчө эми азыр деле фиктивныйга барып атышат. Жүрчү да, себеби жанагы жергиликтүү эл чет элдиктерге квартирасын бергенден качышат. Себеби налог жогору, салык жогору. Анан ошон үчүн алар деле ошо көз жумду кылып баягы жашаткысы келет. Бербейм деген жер жок үйүм, бирок налог төлөгөндөн качат да. Биз ошону оруш тараптын астында биздин элчилик коюп эле атат. Тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө биздин министрибиз деле коюп атат. Мамлекеттик деңгээлде бул маселелер коюлуп атат. Бирок ошол регистрация маселеси деле акырындап эл көнүп, ошол тартипке түшүп келатат. Андан кийин Сахарова чыккан дастилоскопия. Мисалы Кытайга барсаңыз, Кытайда мисалы метродо жүргөндө деле метродон деле сиз мисалы метронун эмелерин карасаңыз, сиз келатканда көзүңүздөн, эмеңизден эле ошо жүзүңүздөн эле Ахматов, Ташмат, Баланчанчыл деп чыгып калат. То есть булар деле ошол жанагы чет элдиктерди көзөмөлгө алыш үчүн ошондой дастилоскопияны, медициналык текшерүүнү өткөрүүнү. Себеби биздин Кыргызстандын жарандары көбүнчө тейлөө тармагында көп иштейт. Анан жугуштуу оорулардан мамлекеттин алардагы немеси керек да, ошонун баарын текшерүүгө киргенде алда бир топ коомдон талкууланган, билесиздер. Жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп, ага деле эл көндү. Эми мына 2 январда келаткан биз ушул атайын эфирде буга деле көнсүн деп аракет кылып сиздердин эфирде отурабыз да. Себеби мыйзамды жүрсө баарыбыз тынчпыз да, бир жерден деле сүйлөбөйт элек. Бирок тиги бул мыйзамдарга дагы кандайдыр бир жеңилдиктер болушу мүмкүнбү? Кандай жеңил? Мисалы үчүн жана жогоруда болгон таптакырлы реестрде кыймылдабай кала тургандай эле болгон чектөөлөр бар турбайбы? Жаран реестрге түшкөндөн кийин болду, ал акыры баары жерден эчтеке кыла албаса, баардык чектөөгө туш болуп калса, же акча которо албаса, же машина айдай албаса, же ЗАГСка тура албаса, же тиги бизнес ача албаса, анан а жерде эмне? Анда жүрүүнүн деле кажети жок. Анан эми кажети болгондору бардыр. Мисалы чектөөлөргө карабай, жок, чектөөлөргө түшкөндөн кийин ал акыры кетет деген сөз да. Бул реестрге түшкөндөр жөнүндө кеп кылып атабыз азырчы. Реестрге түшкөн адам ошо акыры кетет деген. Бул мына мыйзам чыккандан баштап эле 8 августтагы мыйзам чыкты да. Ошондо эле биз августта эле биринчи маалыматыбызды бергенбиз. Андан кийин мына жакында эле дагы бердик. Дагы бир ошол аз мөөнөт калды. Жарандарга ошол мыйзамдаштырып алгыла, өзүңөрдүн жүргөнүңөрдү мыйзамдаштырып алгыла деп роликтерди да чыгарып атабыз. Анан жана айтып кеткендей, жаңы ошол бул мыйзамдын ички жоболору дагы чыгып, сиз айтып атпайсызбы, өзгөрүп кетеби же кандай болуп калат? Өзгөргөн эмес, ошондой тактоо, мындай ичара иштерин түшүндүрмөлөрүн чыгып калса биз аны кошумчадап айтабыз. Демек бул мыйзамдар жеңилдебеши мүмкүн, кайра дагы улам өзгөртүүлөрдө талаптар күчөй бериши мүмкүн. Жеңилдебейт. Мына киргенди жок дегенде сакта калат. Жаңы жеңилдебейт, эми артка жеңилдебейт. Мен жана мисал келтирбедимби? Мурунку киргендерге деле акырындап көндү, эл билди. Азыр мына 5 февралга чейин, 1 февралга чейин мыйзамдаштырып алгыла, болбосо контролдоочу реестриге кирип каласыңар. Анан кулагыңарга алтын, күмүш сырга, кирди чыкты кылбагыла, убара болбогула деп атабыз. Эми ошого чейин, если ошого бири күнү кармалып калса, жана реестриге кирип калат. Ошого чейин жетишип калгыла. Мурда кийин баягы ээн эркин жүргөндөр мыйзамдаштырып алгыла деп атабыз.
то есть биринде обнуление жана миграционный история болбой калат, 5 февралда жана реестрге кирип калышы мүмкүн. 3 айдын ичинде Реестрге киргенден кийин ал баары чектөөлөр булам туш болуп туруп баары чыгууга туура келет. Андан көрө эгерде максат тагдырыңды байлап атсаң ошол миграцияга, анда тынчыраак жаша, тынчыраак мыйзамдаштырып ал деп атабыз да. Демек сиздердин берилип жаткан эскертүүлөрүңүздөрдүн өзөгүн дал ушул маалыматтар түзөт. Чоң рахмат, урматтуу Сизге меймандар. рахмат. Берген маалыматыңыздар үчүн сиздерге ыраазылык билдирели. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн жаңы жылдан баштап Россияда күчүнө кире турган миграциялык мыйзамдар, алардын ал жакта жүргөн кыргызстандыктарга таасири, орун алган айрым маселелер тууралуу Тышкы иштер министринин алдындагы консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров жана аталган департаменттин жалпы консулдук маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Айымкан Кулукеева маалымат берди. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Мындан аркы уктурууну биз жаңылыктардын жаңы түрмөгүнөн кийин түз байланыш менен улантмакчыбыз. Толкундан алыстабаңыздар.